үйde отыруш керек, карантин, каникул эмес. А силер көчөгө чыгып алып мына карагалачы майрандап жүрөсүңөр. Той болуп аткандай. Ким ана өзүңүздү өзүңүз күйбөсө ким күйөт мына жерде? Балаңарды ертип алып көчөдө жүрүп атасыңар. Ким өзүңөргө күйөт? Ким күйөт эми? Ар бириңерди колуп, балаңардан батырап үйүңөргө апарабыз бу туугандар. Макулбу? Жардам бергиле, жардам. Үйүңөрдөн чыкпагылагын. Адамга толгон базар жок. Ош шаарынын борбордук базары толук жабылды. Халктын саламаттыгы үчүн жергиликтүү бийлик олуттуу кадамдарга барууда. Учурда калаада дарыканалар, айрым гана азык-түлүк саткан дүкөндөр иштеп жатат. Жергиликтүү бийлик буга чейин шаардагы тамактануучу жайларды, ресторан, кафе жана көңүл ачуучу борборлордун ишмердүүлүгүн токтоткон. Коронавирус инфекциясынын шаар аймагына кирүүсүн алдын алуу, жайылышына жол бербөө максатында коомдук транспорт жана кичи маршруттук каттамдарды убактылуу иштебейт. Бул аракеттин баары шаар тургундарынын карантиндик эрежелерди сактоосу жана саламаттыгы үчүн жасалды. Бүгүн дагы мына биз бир жумадан бери ушул тойлорду, ресторандарды 250-тен ашкан адамдар топтолгон жерлерге чек койдук эле. Бирок кечээден баштап биз бардык кафе, ресторан, ашканаларды, ушул мындай кийим кече саткан базарларды, авто тетиктерин саткан, автомобильный рыноктарды, базарларды бардыгын жаптык. Бир гана бүгүнкү күндө шаардын ичинде ушул аптекалар, анан азык-түлүк саткан магазиндер гана калып атат. Башка кызмат көрсөткөн бардык түйүндөрдү биз жаптырып атабыз да. Мына кечээден баштап биз коомдук мындай автобустарды дагы, маршруткаларды дагы мындай токтоттук. Бирок бүгүндөн баштап биз ооруканаларда иштеп аткан врачтар үчүн, медайымдар үчүн аларга ушул ишкана тарабынан, ошо медицина жетекчилери тарабынан биз маршруттун автобустарды коюп беребиз. Алар дежурство уюштуруп, ошол врачтарды, медсестраларды алып келип алып кетип турганга биз толук шарттар түзүп беребиз да. Шаарда бардык дарыканалар иштеп жатат. Ал эми Неман Фарм дарыканасында дал ушундай маскалар 10 сомдон сатылууда. Шаардыктарды бет кап менен камсыздоо үчүн жергиликтүү тигүү цехтерине атайын сунуштар берилген. Анын негизинде Дастан стиль тигүүчү ишканасы убактылуу бет кап чыгарып жатат. Учурда ишканада 100гө жакын тигүүчү күнүнө 10 миңге жакын бет кап чыгарууга жетишет. Ишканада даяр болгон бет кап Ош шаарынын дарыканаларына жана өлкөнүн башка облустарына жөнөтүлүүдө. Бет капка болгон таңкыстыктан улам Мурас цехи да бет кап тигүүнү колго алган. Ош шаарында дагы ошол байланышкан адамдарды, ошол рейсте учуп келген адамдарды ошол мезгилден баштап көзөмөлгө алып, анализдерин алдырдык. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, алардын анализдери таза чыкты. Бирок биз элге ошол күндөн баштап түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эң негизгиси ушул карантинге алып атабыз да шаардын тургундарын, шаардын конокторун. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө ушул эл паникага алдырып, мына азык-түлүктөрдү камдап, ушундай азык-түлүк жетишпей калат деген, ун жетишпейт деген бир мындай паникага түшүп калды. Бирок Ош шаарында атайын штаб түзүлүп, биз ушул Тулпардан азык ишканасы менен сүйлөшүп, ушу бүгүнкү күнгө чейин элибизде шаардыктарды жада калса ушул райондун тургундарын дагы у менен камсыз кылганга аракет кылып атабыз да. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтар элем, мына шаардыктар, шаардын коноктору эч кандай мындай тынчсызданбаса болот. Себеби азык-түлүк менен биз толук камсызданганга аракет кылабыз. Анан азыр бүгүнкү күндө биз азыр Мурас деген бир тикүү цех бар, бир фирма бар. Ошолор менен биз азыр сүйлөшүп атабыз. Алар азыр сырьё алып келип атабыз. Кудай кааласа сырьё келип калса, маскалар кеңир болот.
ооба азыр аптекаларга барсак маска жок деп атат, бирок бир күн 2 күндүн ичинде биз сырыйбыз келип калса, Кудай кааласа күнүнө бир 10 миң 20 миң маска тике турган бир фирма бар, ошолор тигип жеткизип беребиз. Шаар санитардык чараларды күчөттү. Каладагы эл жыш жайгашкан аймактар, коомдук транспорт жана мечиттерде дезинфекциялоо иштери жүргүзүлгөн. Ошондой эле мамлекеттик мекеме ишканалар толугу менен дезинфекцияланууда. Аны менен катар ар күнү көчөлөр тазаланып, залалсыздандыруучу каражаттар чачылып жатат. Карантиндеги эрежелерди эске алуу менен бирге ар бир маптарга атайын ундар жеткирилип атат. Бир аптадан бери эл дүрбөлүнгө түшүп ун талашка түшкөн. Мындан улам каланын аймагында атайын пункттар уюштурулуп, сатыкка чыккан. 2 күндөн бери элдин коопсуздугу үчүн ар бир муниципалдык аймактарга жеткирилүүдө. Ош облусу жана шаарды ун менен камсыздап келген Тулпар ун комбинаты күнү түнү иштеп жатат. Комбинат боодайды майдалоочу заманбап аппараттар менен жабдылып, калкка керектүү ун чыгарууга толугу менен мүмкүнчүлүгү жетет. Тулпар ЖГ компаниясы жергиликтүү бийликке жардам берүү максатында өзүңүздөр билгендей 7-8 күндөн бери ушул болгон продукцияларыбызды биз элге таркатып сатып атабыз. Сиздерге жетекчибиз айтып кеткен ушул 350 тоннадагы келип, ушул азыркы күндө сатылып бүттү. Ошо элдерге айтып кетер элем, үйүңүздөрдөн чыкпай, бири-бириңиздер менен болгон контактты, ушу мамилени азыраак кылып, карантинди сактап, жакшы баягы ундан камсыздансаңыздар, буйруса ундар келет. Өлкөдө катталып жаткан кырдаалга байланыштуу коомдук тартиптин сакталышы өзгөчө маанилүү. Мамлекеттик жана стратегиялык объектилерде, ошондой эле калктын жашоо ишмердигин камсыздоого бардык иш-аракеттер көрүлгөн. Өпкөнү сезген төөчү вируска бөгөт коюу жана жайылтпоо үчүн шаардык мэрия болгон күч-аракетин жумшап жатат. Эртеңден тарта шаар аймагына катуу көзөмөл киргизилет. Илдеттин алдын алуу боюнча жүрүп жаткан чектөөлөрдү эл жоопкерчилик менен туура кабыл алуусу зарыл. Анан эми мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мына бүгүнкү күндө кырдаал курчуп атат, көрүп атасыңар, коңшу райондордон, коңшу областтардан ушул оору менен дартка чалдыккандар мына тилекке каршы күндөн күнгө кичине өсүп атат. Муну чындыкты айтышыбыз керек. Эми биз Кудай буйруса болгон аракеттерибизди жасап атабыз. Мына Саламат сактоо министринин орун басары, ички иштер министринин орун басарлары, чегара кызматынын орун басарлары бүт ушул жерге келип, азыр биргеликте штаб түзүп, вице-премьер-министр Акрам Камбаралиевич өзү да келип ушул жерде штаб күнү түнү аракет кылып иштеп атабыз. Элибиз дагы бүгүнкү күндө туура түшүнүү менен кабыл алыш керек болуп атат да. Биздин тынчсызданганыбыз эл ушул бүгүнкү күнгө чейин ушул орунду мындай сезбей атышат да. Биз кайрылабыз, суранабыз, талап кылабыз. Ушул үйлөрүндө отуруп берсе, бизге кылган, чоң элге кылган ушул жардамдар болот эле да. Анан биз болгон аракетибизди элибиз үчүн түнү күнү иштегенге аракет кылабыз. Базар рыногундагы баа дыкат көзөмөлдө. Кала тургундарына дары-дармектер жана азык-түлүк толук жетиштүү. Ош шаарынын аймагына коронавируска байланыштуу чамыштап күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Каладагы эл аралык аэропорт жана убактылуу обсервация бардык кырдаалдарга толугу менен даяр. Шаарда азырынча абал туруктуу. Кыргызстанда коронавирус аныкталган бейтаптардын жалпы саны бүгүн 21 мартта 12 адамга жетти. Эртеңден баштап өлкөгө өзгөчө кырдаал киргизилди. Ошол эле учурда 12 апрелде жергиликтүү кеңештерге өтүүчү шайлоо да токтотулду.